Мен жогоруда ушул адам өлүмү боюнча айтып өткөн депутаттардын баарынын сөзүнө кошулам. Өзгөчө өкмөттүн өкүлүнө кайрылгым келет. Мына жанагы зордукчул балдардын 2 күн мурда 5 апрелде чырактай кызды зордук менен, күч менен урдап баратканын бардыгы видеого чыкты. Болгон интернет сайттардын баарына чыкты. Туугандары, апасы бүт ушу милицияга кайрылып чалып жатса дагы, милиция эмне үчүн өз убагында жардам көрсөтө алган эмес. Ошол жерде машиненин номери турат, камераларга чыгып атат. Ошол кеткен багыты боюнча барганда, ошол Айзаданын өмүрүн сактап калганга мүмкүнчүлүк болмок. Ошондой эле зөөкүрлөрдүн бардыгын ошол жерде алып чыгып, коомчулукка көрсөтүп, экинчи мындай окуя кайталангыс кылыш керек эле. Коопсуз шаар деген бул бир гана биздин жарандарыбыздан жанагы айыппул чогултуп, бюджетти толтура турган бир система эмес. Бул айыппулдан дагы биринчи кезекте биздин жарандардын коопсуздугу болуш керек эле. Урматтуу өкмөттүн өкүлү ошол ички иштер министрлигине кайрылып кетким келет. Кыргызстанда өзгөчө борбордо жашоо абдан кооптуу болуп калды. Мына жер тамдарда, жаңы конуштарда, борбордук көчөлөрдө карасаңар, уурулук кескин күчөп кетти. Интернетке күндө чыгат. Мына бүт ушу кепкачан, маскачан балдар кирип эле камералардан коркпой калышты азыр. Анткени милиция таппай атат да. Күндө уурулук мына. Көп кабаттуу үйлөрдөн дагы ошол бүт болгон нерсенин бардыгын алып чыгып кетип атышат. Милиция ошолорду таап, улам жазалап турганда мындай болмок эмес да. Эгер биз ушундай темп менен кетсек, мына өнүккөн өлкөлөр бүт өздөрүнүн жарандарына элчиликтер кат жазат жакында көрөсүңөр. Кыргызстан бул мыкаачылардын, зордукчулардын өлкөсү. Бул жакта эч ким өзүн кооптуу сезбейт. Бул өлкөгө келбегиле деп жазат көрөсүңөр. Мына ушундай болуп атат да. Ушундай шартта, ушундай уурулук менен, мыкаачылык менен күрөшкөндүн ордуна президент баш болуп, өкмөт мына бүт генералдардын чиндерди таратып отурасыңар. Эгерде ошол бир чырактай кыздын өлүмүн жергиликтүү чабан телефон чалыптыр. Мына бул жакта өлүп жатат деп. Ошондон да милиция барыптыр. Мына генералы көп Кыргызстанда. Жергиликтүү чабандын звоногу менен барып, анан ушул өлүмдүн бети ачылып атат. Анан өзгөчө белгилеп кое турган нерсе, мына президент акыркы учурда жүздөгөн адамдарды ырайым берип түрмөдөн чыгарды. Кимдер чыгып атат түрмөдөн? Ошону такташыбыз керек, өздүгүн билишибиз керек. Кантип жүздөгөн адамдарды чыгарып атат түрмөдөн? Ырайым берди, мына буга чейин амнистия болду. 1000ге жакындады, мына жакында эле түрмөдөн чыккан адамдардын саны. Ошолордун бардыгын биз азыркындай кылмыштарга катышпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан мына азыркы ички иштер министрлиги ол маселе боюнча